Afrika сапары Велик менен 30-күн. Эртең мен туруп Дакар шаарына жетүүгө ниет койдум. Аралык 140 километрди түздү. Ал жакта мени Нуакшоттогу Адил абинин досу күтүп жатты. Күнүн башында жөнөкөйлөө башталды. Бир өйдө, бир ылдый. Күн аябай ысып, бетимди деле жабын албасам болбой калды. Бир убакта асфальты алынып салынган жолго да туш болдум. Жай ылдамдыкта жүрүүгө туура келди. Айылдардан чыгып жатканда жүк ташуучу машиналар чаң көтөрүп ыңгайсыздык туудуруп жатты. Айылдардын сандары аябай арбын, бири-бирине деле аябай жакын жайгашкан. Ар бир калк конуштун башталышы, аяктары жапжашыл, кооз болгону менен бир аз пластик таштанды көйгөйү бар экен. Түштөрдө Эмборо деп аталган шаарга жетип келдим. Кичинекей болгондуктан көп деле убактым кеткен жок. Жолдун боюндагы кафеге токтоп тамактанып, телефондун зарядкасын толтуруп жолумду уладым. Андан ары айлана чөйрө жап-жашыл түскө боёнду. Эгин талаалар жана бак дарактардын ар кандай түрлөрү, кой эчкилер жыргап эле жүрүшкөндөй. Кинодогудай жоон болбосо да биринчи жолу баобаб дарактарын жолуктурдум. Баобаб дарактары жалаңач болуп, эми гана гүлдөп бараткандай. Аралыктын жарымы өтүп, өйдө караган жолдор бүтүп, көбүнчө эле ылдыйыш жолго бара жаттым. Бирок күн батканча Дакар шаарына жетпешимди билип жаттым. Дакар шаарына чейинки аймактарда унаа тыгындары башталып, ылдамдыгымды азайтты. Дакар шаарын көрсөткөн белгини көрүп аябай сүйүндүм. Жолда бир аз кеңейе түштү. Аябай эрте сүйүнүп алыптырмын. Көрсө бул акылуу жол экен. Биринчи посттон эле токтотушуп, жол кызматкерлери мени 1 сааттай кармап отурушту. Переводчик менен сүйлөшүп отуруп, акыры кой беришти. Башында 2-3 күндөн кийин велосипедиңди алып кетесиң деп жатышты эле. Полиция бөлүмүнүн артыңкы чыгышы менен акысыз жолго чыгарып жиберишти. Саат түнкү 9, андан ары дагы 30 километр аралык бар. Капкараңгы жолдор менен саат 12лерге жакын жетчү жерге жетип келдим. Түнгө карабастан Ахмет деген түрк байкебиз тосуп алды. Африка сапары Велик менен 31-күн. Дакар шаарындагы 3 күндүк эс алуум билинбей эле өтүп кетти. Сенегалдын борбор шаарын кыйратып деле айланган жокмун. Бирок эң негизгиси денем сонун эс алды. Гештальттагы покрышкалары алмашып, жап-жаңыдай болуп калды. Чынында мактоого арзыган велосипед. Дакар шаарында дагы түрк бир туугандарга конок болдум. Эртең менен Ахмет, Абдулла абилер менен коштошуп, Сенегалдагы сапарым уланды. 1 саат жол жүргөндөн кийин шишип калган беттерим кайрадан шок болуп, өз калыбына келди. Дакар аябай шамалдуу жана жандуу шаар экен. Кечки намаз убактылары аябай тынч болсо, андан соң жаштар музыканы жаңыртып, шаарды башка атмосферага буруп коет экен. Айтор Африканын эң мыкты шаарларынын бири экендигине ынандым. 30 километр жол жүрүп, Дакар шаары менен да коштоштум. Жаңы салынган покрышкаларым кичине жоонураак болгондуктан ылдамдыгымдын төмөндөгөнү билинип жатты. Бирок жаман жолдорго туруштугу өтө жогорку деңгээлде. Дакар шаарынан алыстасам да, мен бараткан жолдон фуралар аябай көп өтөт экен. Жолдун кээ бирки тыгын жерлеринен батышып баратканыбыз кубандырып жатты. Мен бара турган Сали, Эмбур деген шаарларга жакындап калганда, жолдун айланасында жүздөгөн баобаб дарактарын көрдүм. Баобаб аллеясы деп деле атаса болчудай. Жакындап барып ичинен тартайын десем, кээ бирки жерлерин зымторлор менен, кээ бирки жерлерин пескоблоктор менен тосуп коюшуптур. Дронго мамлекеттен уруксат алып тартсаң, керемет кадрлар чыкса керек деп ойлоп койдум. Аңыча алдымдан калк конуш башталып, бул жактар дагы баобаб бактарына аябай бай экен. Эмне мынча көп? Көлөкөдөн башка эмне пайдасы бар экен деп маалымат издеп көрсөм, баобабтын мөмөсү бар экенин билип таң калдым. Эми болсо кичинекей максат пайда болду. Баобабтын мөмөсүнүн даамын татуу. Андан соң океан тарапка жолум бурулуп, Сали, Эмбур деген шаарларга жакындап калдым. Жолдун бойлорунда Европа мамлекеттеринин кухнялары кескин көбөйдү. Туристтердин да саны көбөйдү. Дакарда мынчалык көп эмес болчу. Көрсө Сенегалдын эң атактуу курорт жайы ушул жак экен. Сенегалдыктар да ушул жактан келип эс алып кетишет экен. Туристтик Сали шаары бүтөр замат эле Эмбур деген экинчи шаар башталды. Бул шаардын пляждары балык кармоо үчүн колдонулганын билдим. Сали шаары эс алуу үчүн болсо, Эмбур шаары жашоо үчүн экен. Кумдуу жолдор менен отелге жетип келип, пляж жакка барып, жергиликтүү жигиттер менен таанышканы жетиштим. Күн батканча алар менен кыйратып англисчени билбесем да, алардан бир аз Сенегалды билсем, мен аларга Кыргызстан жөнүндө айтып, видеолорду да көрсөткөнү жетиштим. Айтор, жолугушуунун аягында Курдистан, Пакистан дебей, Кыргызстан деп так айтышканы жеңиш болду. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Браза. Контра. Lu neex waay bu dugal ko kenn
Sama daw na. Spektakel waay ah. Spektakel loo leen def. Yow mo jëndal jëndal. Nice. Ajala. Modou yaay def bëre bu neex Modou Lo dugal ko génn waay waaw ana dugal ko génn waa aja boo nit loolu la soxla voilà waaw yàlla aja waaw aja Modou Oh, dah ada wala aja kanun kay jangan kanun kay pap